Саламатсызбы? Instagram баракчабызга мындай суроо келиптир. Мен жардамга муктажмын. Быйыл балам 1-класста китеп окуй албай жатат. Кел китеп окуйлу десем качат. Анан зорго араң дегенде келет, ыйлай берет, анан ачуу менен уруп алам. Кандай кылсам болот? Сураныш жооп жазып коюңузчу деген суроо келиптир. Бул жөнүндө келиңиздер чогуу ой жүгүртүп көрөлүчү. Бүгүнкү күндүн балдары бул көптөгөн апалардын көйгөйү. Көптөгөн апалардын суроосу: менин балам китеп окубай жатат, эмне кылам, менин балам китеп окубаса келечеги кандай болот деген коркунучтар менен жашап келебиз. Эми ой жүгүртүп анализ кылып көрсөк, эмне үчүн китеп биздин муундун, башкача айтканда, улуу муундун баалуулугу? Эмне себептен азыркы Z мууну деп коебуз, бул китепти баалабай келишет? Анткени ойлонуп көрсөңүз, мындан бир нече жыл мурун биздин мектепте окуп жүргөндө же студенттик кезибизде маалымат булактарыбыз, кандай маалымат булактарыбыз бар эле? Китеп, гезит, журнал, анан телевидение, радио бул кийинки жылдары деп айтсак болот. Буга ашып кетсе 100 жылдын тегереги болду деп айтсак болот да. Демек, биздин бирден бир булагыбыз китеп болгон. Ошол себептен китеп бизге баалуу. Бул биздин баягы китеп билим булагы деп айтып келгенбиз да. Биздин булагыбыз, биздин баалуу нерсебиз. Биз ошол жерден өскөнбүз, ошол китеп аркылуу өнүккөнбүз. Китеп аркылуу жан дүйнөбүздү байытканбыз. Эми ал замандан азыркы заманга келели. Азыркы заманда биздин балдарыбыздын алдында кечирип коюңуз маалымат булактары ушунчалык толтура, керек болсо кайсыны тандашты билбей көздөрү чачырап турат. Демек, биздин балдарыбыз үчүн биз канчалык аракет кылбайлы китепти баалуулук кылып бере албайбыз. Албетте, мен баары үчүн деп айткым келбейт. Китеп баалуу, бул чыгармачыл балдар үчүн китеп баалуу боюнча калат. Тилге жакын, билбейм, бир өзгөчө жөндөмү бар, жазуучулукка, билбейм, бир чыгармачылыкка жөндөмү бар балдар китепке кызыкпаса, калган балдарды китепке кызыктыруу бүгүнкү күндө өтө оор. Анткени мен жогоруда айтып кеткендей, башка маалымат булактары толтура. Эми сиздин балаңызга биз даяр рецепт бере албайбыз, албетте. Сиздин балаңызга сиздин сурооңузду биз кенен көрө алган жокпуз. Аркасында кандай көйгөй жатат, балким балаңызда кандай дагы бир өзгөчөлүктөр бар. Ошондуктан мен суранат элем, бул нерсе рецепт эмес, бирок биздин ушул жөнүндө ой жүгүртүүбүз деп айткым келет да. Эми бүгүнкү күндө ар кандай чыгуу жолдорун сунуш кылгым келет. Мисалы, биз буга чейин жаздырганбыз аудиал визуал кинестетик деп. Бул видеолорду көрүп көрүңүз, кеңири маалымат алыш үчүн. Эгер балаңыз укканда жакшы түшүнө турган балдардын катарына кирсе, анда сизге сунуш кылам, ага окутпастан сиз жанына отуруп сиз окуп бериңиз. Эгер балаңыз көргөндө жакшы түшүнсө, анда ошол эле китептин видео варианттарын излеңиз. Ошол 1-класстын китептериндеги жомоктордун, мен ишенип турам, мультфильмдери бар, видеолор бар. Ошол нерсеге, кыскасы, балаңызга кандай гана жол менен болбосун ошол маалыматты киргизгенге аракет кылыңыз. Же болбосо дагы бир чыгуу жолу, бир баланы мисал кылсам, ал апасы айтып бергенде түшүнбөйт, бирок мектепке барганда өзүнөн мурун чыгып айтып берген балдардын сөзүн угат дагы. Мисалы, кайсы бир сабак болбосун, ошо балдардын тилинде түшүндүрүп бергенде гана маалыматты өздөштүрө алат. Анан кайра өзү экинчи, үчүнчү бала болуп чыгып, мугалимге өзү уккан маалыматты жеткирип берип, баалып келген бала жөнүндө дагы мисалды айтып кетким келет. Ошондуктан кыскасы, сизден баягы изденүү, чыгармачылык талап кылат. Балаңызды окуй албайт деп эч качан сабабаңыз. Анткени бала дайыма окуй албаган үчүн денелик жактан жаза алып атса, анда сиз ого бетер анда жек көрүүнү пайда кылып атасыз. Окуу менен денелик жаза дайыма ассоциация болуп калат. Окуу дегенде эле ал денелик ооруну эстейт дагы, ого бетер жийиркеничти пайда кыласыз. Андыктан башка чыгуу жолун издеңиз демекчимин. Менимче, бул маалыматты угуп ойлонуп көрөсүз.